Пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар 6 ай бою Аллахумма баллигна Рамадан, о жараткан Алла Таала бизди Рамазанга жеткирөгөр, о жараткан бизди Рамазанга жеткирөгөр деп дуа кылышчу. Рамазандан кийин 6 ай бою Аллахумма тақаббал минна, о жараткан биздин туткан орозолорубузду кабыл кыла көр деп жаратканга жалбарып дуа кылыш. Рамазан айы бул дуанын айы. Рамазанга чейин биз Рамазанды жакшылап дуа менен тосушубуз керек. Анан Рамазан айы дагы бул дуанын айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Атакум шахру Рамадан шахру мубарак." Силерге Рамазан айы кирип келди, ал берекелүү ай деди. Ал айда силердин кылган дуаларыңар кабыл болуучу ай деди. Рамазан айы бул дуанын айы. Рамазанга чейин дагы биз дуа менен алек Рамазан ичинде дагы биз Кудай Таалага көптөгөн жалбарышыбыз керек. Анткени Рамазан айы көп бизге мүмкүнчүлүк бере турган, көп дуалардын кабыл боло турган мезгили. Демек Рамазанды эң биринчи тосуп алуу бул эмне экен? Жаратканга жалбаруу дуа.